Достор, барыңарга салам. Гилберт Бёрнс Хамзатка хайпың жакында бүтөт деп сет тармакта билдирип өттү. Жана кечеги болуп өткөн UFC Fight Night тууралуу сүйлөшөбүз алдыда достор. Эгерде кыйын болбосо каналга катталып лайк бас тууралуу видеого. Эң мыкты стоматологияны силерге сунуштайм достор. Эгерде тишиңиз ооруп көйгөйлөр жаралса, анда бул номерге кайрылгыла. Дороги Москва шаары, метро Бабушкинская, улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпус 1. Баарыбыздын ден соолугубуз чын жүрөлү. Достор, кече күнү Гилберт Бёрнс менен Хамзат Чимаев экөөсү 9 апрелде боло турган саллашууга алдын ала бири-бирине сөздөрүн жазышкан сет тармактарда. Мен даярмын, визаңды даяр экениңди текшерип чык. Хайп жакында жок болот деп жазды Гилберт Бёрнс Твиттерде. Ал эми Хамзат Чимаев: мен сени муштум менен оңдойм визаны. Биринчи раундда нокаут. Гилберт Бёрнс 9 апрель деп калтырган Хамзат Чимаев. Эки күрөштө мыкты болгон мушкелердин саллашуусун буйруса, UFC 273 турнирде көрөбүз достор. 9 апрелден 10 числого карата өткөн күнүндө болот буйруса. Азыр эки мушкелердин тең мыкты даярдыгы болуп жаткан чагы. Магомед Исмаилов менен Хамзат Чимаев экөөсү дагы бир машыгып жаткан видеосу тарады. Хамзат! Я пришел за тобой! Толя! Хочу сказать, что удар-то у Хамзата. Кийинки жаңылык. Казакстандык мушкер Шавкат Рахманов достор. Карлстон Харисти биринчи раундда жеңгенден соң уже топ 15ке кирген. 77 кг салмакта баарында раунд аягына жетпестен каршылаштарын жеңгени үчүн да Карлстонду жеңип бонус алды. Бул жеңиштин баарын Казакстанга арнашына айтып өткөн Instagram баракчасында. Эми мындан ары да көп кыйынчылыктар алдыда күтүп турат Шавкатты. Бар алдыда ошону гана айткым келет достор силерге. Жана кечеги болуп өткөн Джек Хермансон жана Шон Эсриклендин жыйынтыктары 49-46 эсебинде аяктаган көргөнүңөрдү. Менимче бул Джек Хермансонду барыңар күзөтүп түз эфирди күзөтүүчүлөр болсо. Мен абдан таң калдым болгону 5 раунддук саллашууда 2-3 жолу гана бетке ура алды Шон Эсрикленди. Адан ашык нерсе кыла алган жок, күрөшөйүн деди, бирок ал тараптан да окшошподу. Бир гана бут соккулары гана өтүп жатты. Көпчүлүгүнүн оюнча буга чейин Хамзат менен күрөшкөндөй ушундай барба болот деп дешкен. Бирок бардык раунд стойкада болуп өттү. Эң кызык ушу UFC Fight Night болуп өттү достор. Эгерде видео жакса кубанычтамын. Аман болгула кийинки роликке чейин.